Таңшала программа сөз үшін улантат көз жосын алған өзгөчө заманбап қалпақтарды жазаған дизайнер мырзаларда біздің студиябыздан орын алышты. Қызыл, жашыл, көк болған, мен атайын қойым светофор. Арматсыз телекөрчілер, негізеле қалаған арбір адамдың өзінің табитіне татарлық, қалаған нерсеңді тауалған жашынақай мұна айтмақчы заманбап қалпақтардың дизайнерлері біздің қоноқто, аттары Улықман және Ескендер. Алғачы бүгінгі елде ақ қалпақ майрам болса, бір өңірдікі күрен қалпақ, бір өңірдікі қара қалпақ майрам ғарменен дейінші. Әме тамаша бір қандай ғана ол болса да, заманбапташтырылғандар. Бұл қалпақтарды айымдардағы мырзаларда кейсе олады кен, мен ойлы отамаға да кезек жетті. Мұнысында сіз кейіп көріңіз, мұрынғысында мен кейіп көріңіз. Сіз деле кейіп көріңіз, бірақ ең башқасы бағы. Маға бір екі өнім бір аталау кейгіш керек қой. Сөзді башынан болсын, андай идея неден келген. Қантып башталып қалды бұл нәрсе? Башында достарысымен отырдық, базыстан дизайнер ұстам. Ойлам көрдік, қарасақ. Аққалпақты кет білек дедік. Мұндай өді жағы ұзын болып, ыңғайсыздық жерлері бар кен. Машинайда апаратқанда ыңғайсыз, маршрутқа түшкенде ыңғайсыз. Бұрын илгері бағы көйлі, ешек менен, ат менен, араба менен жүрші да. Негізі ат менен көп жүрет, қырғыздар ат үстінде негізі. Ошондан кейін баяғы заманбап арғандай түстірді неге жоқ деп ойланып көрсек. Ошондан кейін шықты. Бірақ чын айтсақ бұл нәрсе, көз туған чын нәрсе, алғаш біріншіден айта кетші нәрсе заманбап, екіншіден айтшы нәрсе. Бұл деген жаңағы жөнөкөнде азыр жана кепка деген нәрселер бар, панама деген нәрселер бар. Ошо қарағанда бұл чын эле, жайынды ысыктан сактайт. Кышында жылуулук берет, панаманы кышында кийип алсаң мээң тоңуп өлүп каласың. Анан бул калпактарды популяризациялоо маселеси кандай болуп жатат? Жаштардан азыр баягы барбы? Суроо талап дегендейчи. Жаштар колдоп атабы, дегеле кыргызстандын жарандары кийип атышабы. Ушуга чейин эми биз 100дөн ашык калпак чыгардык. Анан 150дөн ашыккандан эмес даже. Анан азыр ошо 150дүн бардыгы уже алышкан. Сатылды. Шаар ичинде жүрөт бул калпактар. Мен чын айтсам, чын жүрөктөн кийет элем, бирок баягы эле өтүнүч, эмне үчүн кичинекей көлөмдөгү калпактар жасайсыңар. Биз өңдүү бою узун мындай айтмакчы Кыргыздын жигиттери кээ-бирлери чоң келет да, мисалы үчүнчү. Мээси көп деп. Баш сөөгү чоңураак инсандар. Биз эң башта ошо эки размер менен чыкканбыз. 58-60 булар эң кадабой деп коет эмеспи, эң көп кеткен размерлер экен. Ошого карап эле биз стандартизация болсун деп эле, стандарттыраак болсун деп эле 58 менен 60 размерлер чыгарганбыз. Бирок келечекте 62 анан балдарга дагы чыгаралы деген ой болуп. Анан аркасында деген момдай бир жашынакай биздин режиссерлорго көргөзө кетчү нерсе, момдай бир кандай десем, кайыштан жасалган өзгөчө логотип, сиздердин визитный карточкаңар экен. Баракелде. Атайын мына ушундай нерсени көрсөңүздөр. Анан бул калпактарды мисалы үчүн мына айымдарга көргөзө кетсек, эч кандай бияка кыйшайбаш керек, болгону мына мондай түз болуш керек, туурабы? Ушундай кийиш керек. Калгандай эле кийсе болот. Кыйшайтып алсаңыз, панама сыяктуу. Бул эми негизи баягы ак калпактын дагы бир кандайдыр бир кадыр баркы дейинчи. Бул болсо заманбапташтырылгандан кийин элдин баары муну каалагандай кийе беришет. Мисалы үчүн көл жейке кийип барса болот, күн ысыкта сактайт. Бирок инисинин калпагын кийип алган жигиттер бир да функцияны аткарбай калат экен. Сууктан да сактабай, күндөн да сактабай деңизчи. Чын эле баягы. Кайран кеткен калпак. Жок, бирок биз жигиттерден убада алдык, азыр Кудайым буйрса келечекте сиздин баягы башыңызга чак келерлик жасап беребиз деп атышат, сөзсүз түрдө. Мен болсом кийип кубанып токтобойбуз, чын айтсак, анткени мына көзүңүздөр көргөндөй кызыктуу, ар бирөөнө чөп көрерлик. Анан муну да айтып атасыңар, кыздар да кийип атат, эркектер да кийип атат. Улуу муундардан келгендери барбы сурап? Бар. Эң башында презентация алганбызда, ошондо неме алганда. Эжелер келди мисалы. Андан кийин ошо кызыгып алышты. Анан дагы бир жакшы кызыктуу маалымат болду. Жанагы биздин мурун Кыргыз элинде Татьяна Назаренко аттуу айым азыр эми Россиядагы оршоо бизнесинде город 312 менен белгилүү. Ошо жака белек кылып берипсиңер, алар алып кийип жүрөт деп атат. Андан башка дагы жылдыздарга барбы?
белгениңерден кимден ким кийип атат белгилүү инсандардан? Биз Гүлзадага бергенбиз. Биздин эми кыргызстандык ырчылардан, азыркы таанымал ырчыларыбыздан ошо Гүлзадага белек кылып бергенбиз. Рыскулова. Анан анын тышында жанагы теле алып баруучуларга белек кылып берейин деген ой жок беле? Мисалы Кубатка деген. Мисалы Кубатка чак келбей калат го, бирок Мира Шукуралиевага жакшылап берип койсок деп эле. Негизи тамаша сөз кене. Айтпакчы ошо жылдыздардан Гүлзада кийип жүрөт. Гүлзадага белек кылып бергенбиз. Кышында кийип жүрдү, азыр билбейм кийип жүрө берген жокпу. Анын тышында ошо эми жылдыздардан дагы кимге берип, Актан Исабаев байкеге берели дегенбиз, бирок убактыбыз болбой жатат ошо. Жолго албай жатабыз. Анан негизи бир калпакты жасашка канча убакыт кетет? 2 күн кетет бир калпакты жасаганга. Муну өзүнүн калыбы бар, ошо калып жасап бергенбиз биз. Анан ошо эжекелерибиз алып ошо жүндөн үстүнө киргизип жасашат да муну. Бул жерде сайылган эч нерсе жок, то есть ийне менен сайылганчы. Бул бардыгы кол менен мындай жана кийиз жасагандай эле жасалган да. Ал эми формасын чыгарыш үчүн да бир жаңы технологияларды колдонот дейт. Ошо жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Кандай технология, формасын кантип чыгарасыздар? Формасын биринчи неме кылганбыз. Кагаздан ушуну немесин макетин жасаганбыз. Андан кийин болсо 3 көлөмдүү принтерлер чыкпады. Биз могу форманын биринчи могу үстү жагын чыгардык. Чыгаргандан кийин кайра макет чыгардык. Андан кийин болсо чоподон жасап чыктык немесинчи, акыркы формасын. Андан кийин гипске өткөрдүк. Андан кийин компьютерге өткөзүп туруп, фрезерный станок менен жагыштан неме форма жасап чыктык. Анын үстүнө ушул неме жазылат да, могу сакта. Түшүнүктүү болуп туруп. Түшүнүктүү. Анан дагы бир нерсе силер айтып калбадыңар, бул нерсеге эч кандай оймо сайылбайт депчи, мисалы үчүн. Азыр мындай ойлонуштар жокпу, мисалы үчүн? Коз эле бул оймого сайса болобу? Оймо сайса болот ооба. Оймо сайса болот. Үстүнө мисалы эми кызыктуураак болсун деп биз бул жерге мындай жана шляпалардагыдай таго деп коелу, эмне деп коет, ошо тагода сайып коюп койсокпу деп ойлогонбуз. Анан эми ал бардыгын ошо бара-бара эксперимент кылабыз. Могу жана тилинген жерлерге кыргыздын кээ бир калпактары тилинчи эмес, мисалы үчүн. Мындай тилинбеген туюк кылып чыгарган. Андай дагы ойлорубуз бар. Буюрса алар дагы ошо бул жылы чыгат. Бул жылы чыгат. Кудайым бурса багы көп түрүнө жараша суроо көбүрөөк болуп аткан экен да. Суроо талапка жараша. Андан тышкары биз ар дайым ушу Кыргызстанда жашаган, колунан көрүп төгүлгөн бардык чыгармачыл инсандарды чакырып, аларды колдоп коштоп келебиз да. Анан чет жакка чыгуу маселеси жана андай эле жарманкелерге, көргөзмөлөргө чыгуу маселеси кандай болуп жатат сиздерде? Неме, могу азыр биринчи эмес, проектибиз ушу калпактан баштанбыз. Баштан башталат деп туруп калпактан баштадык. Анын үстүндө бул материал деген бул биздин баягы көчмөн элдердин эмеси да. Өзүнүн кийиз деген материалы. Бул биздики да. Анан мындан тышкары башкача формалар менен, башкача таптакыр эле башкача шляпаларды чыгаралы деген ойлорубуз бар болчу. Мындан да сырткары башка аксессуарларга да чыгарып. Бирок булардын баары тең чет мамлекетке атайын кандайдыр бир биздин маданият менен тааныштырыш үчүн. Анан бул болсо, мисалы үчүн силер айтып атпайсыңарбы азыр чет мамлекетке деп, бирок Кыргызстанда мисалы үчүн чет элден келген туристтер мисалы үчүн могу жаңы калпактарды көрүп сатып алгандар барбы? Ооба. Көп, аябай эле көп. Кыргыздардыкы кызыккандарчы мынча өзгөчө. Мурун калпактар ак эле, азыр мында башкачалар бар экен дегендер. Ооба, баягы мисалы биз баштаганда да мындай деп ойлогон элек да. Мисалы ак калпактарды шаарлыктар көп кийбейт эмеспи? Анан ошо эмнеге шаарлыктар кийбейт деп ойлонуп көрүп, ошонун проблемаларын карап көрдүк. Анан ошого жараша биз ошо шаарлыктар дагы кие алган, алар кийгенде да өздөрүнө ылайыктуу боло турган бир аксессуар болсун деп ойлогонбуз да, эми баш кийим болсун депчи. Ошон үчүн ар кайсы түрдө чыгардык, ар кайсы түстө. Анан формасы дагы шляпа менен калпактын ортосунда болсун деп, мындай саркеч болсун деп чыгарганбыз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, баягы кыргыздын калпактарынын ар биринин өзгөчө бир немеси бар го, тарыхы дейм, кандай десем, туюгу жана үйлөнгөндөргө мисалы үчүн ортосу тилингендер, бойдоктор, силердики мындай андайдыр бир мааниси барбы, жокпу? Кыздылын мындай кийет мисалы үчүн, жашын илгери жашыл калпакты жаш балдарга кийгизишкен.
жаш. Мисалы үчүн кийин чоңоюп бара келип калганда, мисалы үчүн кызыл калпак, кызыл баягы орт чекчеринде кызыл менен оймолонгон, баягы үйлөнөм деп кыз издеп жүргөн жигиттер кийишкен. Анан калпакты көрүп туруп эле билип коюшкан да, могу жигит үйлөнөйүн деп жүргөн экен деп анан жеңелери барып сүйлөшүп, баягы менин сестренкам бар, андай мындай деп айтмакчы. Мисалы үчүн кийин бара баягы жаш үйлөнүп, антып калгандан кийин кара кырдуу калпактарды кие баштады. Силерде ушундай барбы же жокпу? Эч кандай чектөөлөр? Эми чектөөлөр дегенде биз биринчи муну жөнөкөй баягы батыштан келген немелер бар эмеспи? Шляпалар. Ошолорго бир альтернатива катары сунуп атабыз. Мындан тышкары классикалык калпакты чыгаралы деген оюбуз бар болчу. Муну буюрса жакында чыгара баштайбыз. Аны болсо баягы мурунку салттар менен чыга берет. Булар болсо бул заманбап калпак. Анан дагы бир суроо бергим келип атат. Негизи таяктын эки учу бар деп сурайбыз дегенде, бул заманбап калпактар. Ал эми салттуу калпакты жактагандар сиздерге кандайдыр бир сындарын айткан учурлар болгон жокпу? Эмнеге ушул замандаштар туруп атасыңар деп. Балким неметип баягы кандай гана болбосо да менин оюмча бир жакшы бир көрүнүш. Анан силер айтмакчы жогорудой сындарга ошондо кандай көз караштар болуп атат? Сындар болду чындыгында. Өзгөчө биз Facebook'тан мисалы өзүбүздүн баракчабыз бар. Ошол баракчабызда чыгарып, эң биринчи чыгарганда биз эми кызыктуу болсун деп, элге да кызыктуу болсун деп эки таанымал, ошол убактагы таанымал эки политиктин башына кийгизип койгон болчубуз. Политик эмес, бирөөсү политик, бирөөсү болсо Стив Джобс, мисалы Стив Джобстун башына кийгизип мындай жөн эле иллюстрация кылып жасап койгон. Анан аябай чоң сын болду. Эмнеге силер аларга кийгизесиңер ак калпакты, силер бузуп атасыңар, өзүңөр эле кийгиле, биз кийбейбиз дегендер да болду. Анан бирок биз эми анын баардыгын угуп отурсак, эми алдыга жылбайбыз деп ойлодук. Ошон үчүн биз өзүбүздүн инициативабызды көтөрүп эле алдыга жылып атабыз. Кээ бир учурда сын пикир дагы бул кыймылдаткыч күчтөрдүн бири катары санасак болот. Чоң рахмат сиздерге. Негизи айтып коет, көч бара түзүлөт деп. Башталышы жаман эмес, мындан тышкары мындан дагы мыкты ийгиликтерди жаратып, бизди сүйүнтүп, жакшы жаңылыктарыңыздар менен бөлүшүү үчүн биздин студиябызга дагы көп келип туруңуздар. Рахмат сиздерге. Биз болсо айта кетелик, азаматсыңыздар ушунуңуздардан жазбагыла. Биз эми багы жаш заманбап жигиттер болгондон кийин кийинки муундар сиздерди колдойбуз. Анткени бир нерсе өзгөрбөсө кийинчи баягы кыймыл болбой калат. Ошондуктан туура жолдо Кудайым бурса. Бирок ошол эле учурда улуу муундар же болбосо мисалы үчүн сындап жаткан адамдар биз ак калпакты эч качан унуткан жокпуз. Ак калпакты каалоочулар ак калпакты кийет, заманбап биздин жашнакай калпактарды кие тургандар заманбап калпактарды кийсин.